Başlandı. Ulu Cengiş'tin 80 yıldığına arnalgan Mayramlı Parat'ta Oğun Soğuşu'nun katışçıları bizdin Batır atalarımыздың жолын açkan ercülük payman basarlarımız tribuna aldığından ötü baracatışat. Gödüm elдің тыныштығын, бейпілдігін, қорғауды биздин районымыздың жігіттері de өздерінің батырлығын көрсетішіп, районымыздың 21 жігіт ушул қолбашал соғышта батырларча құрман болышқан. Бүгінгі майрамдық парадта Чернобыль апатының ардагерлері де қатысып жатышат. Адамжай райондық Чернобыль ардагерлеріне Исақов Нұрмамат жетектеп келуде. Бұл апатқа Адамжай районынан 58 адам қатысып, анын içінен 15-і қаза тапқан. Бүгінгі күнде 42 қоғаланды апатының ардагерлері бар. Алардың içінен Шерматов Рахманберді, Алайчиев Мамат, Алайчиев Таалай, Матқаликов Камилжандар Украинаның батыр атты ордендермен сыйланышқан. Жеңіс майрамыздар құтты болсын! Ура! Түштік аймағындағы ең аралық терроризмге қарсы құрамды қарғашалуда Адамжай районынан 150-ден ашық жігіттер Қырғыз Республикасының құралды күштерінің қатарына шақырылышқан. Бүгінгі күнді Баткен соғышының ардагерлері кеңесінің төрағасы Билалов Анвар Билалов жетектеген ардагерлер жас буындарды патриоттылыққа тәрбиеледі. Зор işlerini alıp barışıldı. Yaşasın Batken soğuşunun ardagерleri. Paradda 1993-1999 жылдарда ел аралық келишим менен Тажик-Оған чекарасын кайтарууда тынчтык орнотуу күчтөрүнүн ардагерлери өтүп жатат. Алар ошол мезгилдеги көргөзгөн кызматы үчүн бүт топчулуктарга татыган. Бүгүнкү күндө Кадамжай районунан 71 эр азаматтарыбыз чакырылган. 3-ü каза болду. Ақтауда 68 ардагер тұрады. Бұл ер азаматтарыбыз Асанбеков Бабай Маматбекович жетектеп келуде. Майрамыңыздар менен урматтуу ардагерлер. Ура! Быйыл Кыргыз Республикасынын салық кызматы түзүлгөндүгүнүн 35 жылдыгынын жүзү болду. Салық кызматы өз алдынча ведомство катары 1990 жылы Финансы министрлигинин курамында түзүлгөн. Taekwoндисттер келе жатышат. Билеги күчтүү шамдагай жигиттерибизде жетектеген Юлдашев Диярбек спортчу. Юлдашев Диярбек 2007 жылы таеквондо ийримин ачып, жаш балдарга өзүнү коргонуу шамдагайлыкты үйрөтүп келе жатат. Азыркы учурда 25 чорный пояс жигиттерди даярдап койду. Жана амбулаториялык секторлору бул тармакта 2021 жылын биригип Кадамжай районунун жалпы дарыгердик практикалык борбору катары түзүлгөн. Жалпы дарыгердик практика борборунда азыркы күндө 1215 киши эмгектенет. Дарыгерлердин арасынан 76 киши саламаттык сактоонун ардагери төш белгисинен сыйланган. Орто медицина кызматкерлеринин 87-си Саламаттықты сақтауының ардақтық қызматкері төш белгісін алған дарыгер Ишенбаева Күлинара 2021 жылы эмгек сіңірген дарыгер намын алып.
Көңіл бұрымыздары, соңғы тобымыз келе жатат. Кадамжай райондық электр тармағының қызметкерлері, жетекчisi Аспанов Нурали Айдаралиевич. Кадамжай райондық электр тармағының қызметкерлері мезгілден ауыр күндері, қыштың қарын қайтарып ауруханаға, мектеп, балабақшалары, бүт ишханаларда ошоңго эле халыкты өзгөлтүксүз жылуулук менен камсыздап турушат. Күндү шүгүр менен баштаган, айланага суктануу менен караган, дүйнө жүзү кандай сонун керемет, асман ачык, кээде жамгыр себелет. Булбул сайрап, куштар үнү угулат, бул жашоодо бейиш нуру жыттанат. Бейпил жашап, жан баккан жыргал заман, Eğlikinin ırıstı bulutlaşkan, eş derseden bir kapar caşoğla, emgeklenip mangay terminin nanını tapkan. Terengeden de mağavanı çocuğun, bana satan bolğun, ereceğin sügün, eremi sen bolğun, mekenine gügün. Şiiten erjürü, alaki patriot, ereceğin süyün, apeti patriot, mekenine güyün, şundunu patriot, alanın anayse, cürügü ottolu, çiğiter erjürü, alaki patriot, ereceğin süyün, apeti patriot, mekenine güyün, şundunu patriot, alanın anayse, cürügü ottolu. Құттықтау үшін Кадамжай шаарынын мэри Мырзажанов Алтынбек Саматовичти, ошондой эле Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Болоткан Байеке уулун дүркүргөн кол чыгалар менен сахнага чыгарабыз. Урматтуу Болоткан Байкевич, урматтуу салтанаттын катышуулары, шаар тургундары жана коноктору, бүгүн ушул улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу аземни ачык деп жарыялайм. Yoluna veririz. Саламатсыздарбы, урматтуу согуш ардагерлери, кадырлуу мекендештер, ардактуу меймандар. Бүгүн өтө маанилүү күндү эскерип жатабыз. Бул ата мекендик согуштун жеңиш күнүнө туура 80 жыл болуп турат. Мен эми район боюнча бир аз кыскача маалымат берип кетейин. Кадамжай район бул ата мекендик согушка 6120 адам катышып, согуштан болгону 1175 гана жоокер кайтып келген. 2700 жоокерлерибиз согуш таласында баатырларча курман болушкан. Нечендеген үй бүлө өз жакындарынан айрылып, кайгынын азабын тартып, оор жоготууну баштан өткөргөн. Ал эми бүгүнкү күндө биздин район аймагында бул ата мекендик согушка катышкан ардагерлерибиз тилекке каршы калган эмес. Бирок согуш учурунда тылда эмгектеген 21 оруктун катышуулары биздин катарыбызда. Ушул инсандарды баалап, барктап, сый-урматыбызды көрсөтүү биздин милдетибиз. Улуу жеңишке жетүүгө Айдаркен сымак комбинаты жана Кадамжай сурма комбинаты күнү-түнү тыным албай иштеп, фронтту материалдык жактан бекемдеген эмгекчилердин дагы салымы өтө чоң. Бул улуу күндү ата-бабаларыбыздын эрдигин, тайманбас духун, мекенге болгон чексиз сүйүүсүн эскерүү күнү.
согуш таласында жанын аябай күрөшкөн ардагерлерге, урукта эмгектенген инсандарга терең таасир кылабыз. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт. Сиздердин эрдеңиздердин аркасында бүгүн биз тынчтыкта жашап жатабыз. Катарыңыздар суюлбасын, ден соолугуңуздар бекем болсун, элибизге ар дайым тынчтык болсун, мамлекетибизде өсүп, өнүгүү болсун. Барыңыздарды бүгүнкү Уул Ата Мекендик согуштун 80 жылдык жеңиш күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Урматтуу Кадамжаев туугандар. Чоң рахмат келиңиздер, ушундай жакшы сөздү улай сиздердин колучуңуздар менен. Урматтуу ардагерлер, урматтуу мекендештер, сиздерди 9-май улуу жеңиштин 80 жылдык майрамы менен өзүмдүн атымдан жана райондун ардагерлер кеңешинин мүчөлөрүнүн атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Элибиздин эрктигин үлгүсү болгон улуу жеңиш биз үчүн унутулгус сыйык тарых бойдо кала бермекчи. Кан төгүлгөн согушта өз жанын аябай баатырларча курман болгондор эч качан унутулбайт. Уул Ата Мекендик согуштун жана ооруктун катышууларын жасаган каармандыгы, кайраттуулугу жана баатырдыгы азыркы жана келечек уулдар үчүн мекенин жан дили менен сүйүүнүн, элдердин биримдигин жана ынтымактыгынын жаркын символу болуп кала бермекчи. Эң эле өкүнүчтүүсү, азыр акимибиз айтып кетти, мезгил өзүнүн өктөмүн алып, ардагерлерибиз катары барган сайын суюлуп отуруп, азыр бир дагы Уул Ата Мекендик согуштун катышуусу жок. Ооруктун 21 ардагери азыр биздин катарыбызда. Алардын жасаган эрдиги түбөлүк алтын тамгалар менен жазылып, унутулгус бойдо кала бермекчи. Биздин райондун көптөгөн аталар согуш таласында өздөрүнүн эрктерин көрсөтүп, каарманча курман болушкан. Жумушка чыкпадыңбы? Жок, бүгүнчө үйдөгү жумушту бүтүрө салайын. Эртең чыга жатармын ошол жумушка. Башкарма да буга уруксат берди. Жакшы, аман болсун башкармада. Ары батолгонай, кандай жатасыңар? Мал жан аманбы? Келе кой, тынчпысыңар? Суук тийип калыптыр, кургурдукка. Сага бир кат бар эди. Жан эле айтпайсыңбы? Зарыктырбай. Кимден экен? Майсалбектен көрүнөт. Ооба, Майсалбектен көрүнөт го. Ассаламу алейкум. Кат келген турбайбы? Майсалбектен го. Колуң эмне калтырайт ботоң? Бери отуруп, окуп бере салчы. Кокуй бутум, жанды же бооруйт да. Апаке, ак түстүңдөн айланайын апаке. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчу. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай алакандай акпарат тиктеп отурган кезим. Акыры менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгенге ишенем. Ооба апа, сөз мени туура дээрсиң. Антсе да түшүнсөң да жүрөгүм түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроогум калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жол берүүчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге туруп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба апа, энесиң. Сенин бул суроогуңа тарых кийин жол берер. Ал эми менин айтарым, согушта биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балдоо болчу күчү.
Biz аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Ал үчүн биздин адам деген атыбыз. Мен согушта жүрүп, эртип көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманım ушул экен. Балдарды тамгатананы туу окутуу ордуна Кур'ан кармап жол кере болдум. Ал найбым эмес. Мына азыр мектепте окуучу жаштарга менин биринчи жана эң акыркы берип кеткен сабагым. Аларга окутуп кеткен билимимдин алсын. Буга мен турмуштун калыптан баардык билимимди, баардык бир сааттан кийин мемлекеттин тапшырган ишке барып кайра кайтпайм. Душмандын таалуу жерине барып, аны кыйратып өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Бул менин акыркы катым. Эң акыркы калемшилтешим. Акыркы сөзүм. Апа, мен эки апа десем да кадырыңа жетери белем. Maysal Begim içki bilemezsin degen turbaydı. Maysal Begim'den acıradım. Kurdumdan ayrılıp kaldım. Taştap ketken tuvalı kaldı. Şumacağım, apağım soğuş alıp tırnın bakırı bağırın. Sabır sabır Bugün menin sıyınığı günüm. Bugün menin Subankuldu, Kasımdı, Maysalbekti, Caymaktı, Alimandı istegen günüm. Men alardı ölür ölgönçe unutpayman. Ememnesin aytayın, kesepetті soğuş neçenlerden kendirin kıydı. Soğuştun zavalın ar bir can tarttı o. Attın ay, ketmenin köterip Subankul kelse kana. Attın ay, kambayın aydap Kasım kelse kana. Arman ay, caynak arabasında tamaşalaşıp, erkelep kayra kelse kana. Güldü süygen Aliman, uşul kızgaldaklarının arasından kapkara merkelep kelse kana. Maysal Begim baldardı okutup, okutkan baldarını ıktı. Bilimdi çıkıp tanktalışsa, oşonda balan maktanganı kelse kana. Kelgile balban biletti kanlarım kelgile. Baldarım, öyde turup kelgile. Kurap baracatım, başımda yiyip uğuldarıma cıgınım. Вальсе кружит прибой, в шелковом платье рядом с тобой. Час расставания застыл в тишине, только прошу, не забудь.